аял затынын үйдө турбагандыгы болуп жатат. Бул бала ата эненин мээримин көрбөгөн бала. Кантип ата эне каарыгандан кийин ата энеге мээрим артат ал. 1-2 саат ойногондон кийин уктатабыз, кайретеңин алып барып дан таштап коюп жатабыз. Аял заты үчүн эң чоң ибадат, мындан өткөн ибадат таппайт аял заты. Ушул мусулмандардын арасындагы дагы бир чоң көйгөйгө айланып бара жатат. Аял затынын үйдө турбагандыгы болуп жатат. Эркектер сыртка чыгып, жумуш кылып, аял кишинин балдардын нафакасын таап келүү эркек кишиге милдеттүү бул, важип болуп эсептелет. Эркек киши таап келиш керек. Үйдүн ичиндеги муктаждыктар баарын, бала чаканын кийим кечеси, жей турган тамак ашы бар бул эркектин милдети. Аялдык эмес ал. Бирок азыркы учурда аял дагы, эркек дагы баарыбыз ушул дүйнө деп базарга чыгып кеттик. Акчанын артынан. Балдарды эмне кылып атабыз? 1 жаш, 2 жаштагы кичинекей балдарды ушул эртең капкараңгы 7-де түнкү таң атпай жат намаз учунда ойготуп, кийиндирип, садикка алып барып таштап коюп жатабыз. Кечке чейин саат 6-7 ошол жакта болот. Эненин дагы, атанын дагы мээрин көрбөйт. Кечинде жумуштан кайтканда чарчап келип үйгө алып келебиз. 1-2 саат ойногондон кийин уктатабыз, кайретеңин алып барып дан таштап коюп жатабыз. Эртең күнү бул бала ата эненин мээримин көрбөгөн бала. Кантип ата эне каарыгандан кийин ата энеге мээрим артат ал. Эртең күнү ата эне каарып калгандан кийин атаны жетелеп, энени жетелеп, каарлар үйүнө алып барып эртең менен коюп, кечинде келип алып кетем, ата сен ушул жерде туруп тур, мен жумуш кылып келейин десе капа болушубуз керек. Себеби ошондой иш кылып жатабыз. Бала деген эң бир чоң немат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатпайбы? Эгерде бала энени артына, жонуна көтөрүп алып, Каабаны айланып, ажылык кылып, Сафа Марва тоосунда чуркагандан кийин канчалык эненин акысын бер десе, түндө бир жолу туруп, ак сүтүн бергенчелик мээнетин актай албадым дейт. Эми эни байкуш түшүнүш керек экен да. Ак сүтүн берип аткандыгы канчалык бир ажылык менен тең болгон, бир эле сүт ошончолук болуп аткан болсо, түнү бою бала үчүн туруп, күндүз бою бала үчүн мээнет кылып, аны тарбиялап жаткандыгы бул аял заты үчүн эң чоң ибадат, мындан өткөн ибадат таппайт аял заты. А бирок азыркы учурда аял заты баланы таштап сыртка качмайт. Баланы эптеп бирөөгө бериш керек, бир жумуштун артынан жүрүш керек. Сооктун баары үйдө турат. Мусулман аял түшүнүш керек. Үйдө олтуруп бала тарбиялоо бул Алланын орун басары деген. Коомго бир жакшы, салих перзентти тарбиялап берүү эң чоң ибадат ушул аял заты үчүн биле турган болсо.